6-июлда улуттук госпиталдын реанимация бөлүмүндө эки тараптуу пневмониядан экс-спикер жана учурдагы депутат Чыныбай Турсунбеков көз жумду. Бул тууралуу Кактус Чекит медиа басылмасы өздүк булактарга таянуу менен кабарлады. Турсунбеков пневмония менен жабыркап, бир нече күн жасалма дем алдыруу аппаратында жаткан. Чыныбай Акунович Турсунбеков 1960-жылы 15 октябрда Нарын облусунун Нарын районундагы Жамбулак айылында туулган. Ал 2010-2015 жылдары Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып, спикерлик кызматты да аркалаган. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Чыныбай Турсунбековдун өмүр баяны жана эмгек жолу тууралуу. Ал 1960 жылдын 15 октябрында Нарын облусунун Нарын районунда Жамбулак айылында туулган. Жогорку билимдүү. 1983 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн. 1985-1988 жылдары Кыргыз Илимдер академиясынын аспирантурасында окуган. 1988 жылы кандидаттык диссертациясын жактап, филология илимдеринин кандидаты наамын алган. 2004 жылы Тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академиянын артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Эмгек жолун 1983 жылы Кыргызстан басылмасынын саясий адабияттар редакциясына редактор, улук редактор болуп иштөө менен баштаган. 1989-1992 жылы КМУнун Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде окутуучу, ага окутуучу факультеттин деканынын орун басары. 1993-1994 жылы Билим берүү министрлигинин Түркиядагы өкүлү. 1995-1997 жылы Түркиянын Тышкы иштер министрлигинин алдындагы ТИК-нын Кыргызстан боюнча адиси. Манас Миң мамлекеттик комитетинин алдындагы Манас Дастаны филиалынын директору. Түркия боюнча Азаттык радиосунун кабарчысы. 1997 жылдан 2010 жылга чейин Акун Жактын башкы директору, Бишкек ун комбинаты башкы директору, Кереге ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы, Кыргызстан ишкерлер бирлигинин президенти, Кыргыз-Түрк ишкерлер кеңешинин тең төрагасы. 2010 жылы Кыргызстан социалдык демократиялык партиясынын тизмеси боюнча 5-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. КСДПК парламенттик фракциясынын лидери. 2015 жылы КСДПК партиясынын тизмеси боюнча 6-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты. КСДП партиясынын фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясынын жетекчиси. 2016-2017 жылы Жогорку Кеңештин төрагасы, үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Алган сыйлыктары: 1999 жылы жылдын мыкты бизнесмени наамын жеңип алган. 2000 жылы президенттин жарлыгы боюнча Ардак грамотасы менен сыйланган. 2003 жылы президенттин жарлыгы менен экономиканы өнүктүрүүгө өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн даңк медалы менен сыйланган. Кошумча маалыматтар: филология илимдеринин кандидаты. Писунда өткөн 1989 жылы Жаш акындардын бүткүл союздук фестивалынын лауреаты. СССРдин жазуучулар, СССРдин журналисттер союздорунун мүчөсү. Чыңгыз Айтматов академиясынын академиги. Жүрөктөгү жаңырык 1985, Шаарда жоголгон сөз 1993 жылы, Жалын тоо 2014 деген 3 поэтикалык жыйнактын автору. Манас эпосу боюнча 3 тилде чыккан түстүү альбомдун түзүүчүсү жана котормочусу. Түрк тилинен кыргызчага Нихат атсыздын Көк жалдардын өлүмү романын жана Түрк дүйнөсүнүн адабияты аттуу 2 томду которгон. Мезгилдүү басма сөздөр ар түрдүү адабий жана сын макалалары жарык көргөн. Маалымат булагы Спутник Чекит KG.